жоготуу сезими аябай күчтүү болот. Кылалында бейтап жоголсо ар бир дарыгерге оор. Мирлан Каратаев Ош шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгери. Пандемия учурунда июль айынан тарта 15 октябрга чейин кызыл зонада бейтаптарды дарылаган. Дал ушул айларда 14 күн иштеп, 14 күн өз алдынча обочодо болуп жатты. Көз алдындагы бейтаптарды жоготуу дарыгер үчүн эң оор сокку. Мирлан Каратаев кандай гана учур болбосун, бейтаптардын өмүрүн сактап калууга болгон күчүн жумшагандыгын айтты. Бардык эле дарыгерлердин милдети болсо керек. Биз деле ошол катарда коркуу сезимди жеңип бардык. Анан ал жерде бейтаптар менен иштөө маалында биринчи эле биздин көйгөйлөрдөн бейтаптарда сүйлөшүүлөрдө бейтаптардын өзүнүн өлүм алдында коркуу сезимдери күч алып атты. Страх перед смертью дегендей. Пандемия учурунда информация аз болгондуктанбы же ошол маалда күч алганданбы көп эле бейтаптар ошол өлүм алдында коркуу сезимдери күч алып, бизге ошол негизги көйгөй тудурат. Коронавируска чалдыккан бейтаптардын жашоо үчүн күрөшүп жаткандыгын көргөндө, өмүр абдан кыска экендиги көз алдына элестеп жаткандыгын Мирлан Каратаев белгиледи. Ал мындан арыда өз кесиби аркылуу адамдардын ден соолугун чыңдоого болгон аракетин жумшап, кыска өмүрдө калкка талыкпай кызмат кылууга бел байлады. Кан басымдарын, сатурацияларын өлчөп аткан бейтаптар менен сүйлөшүп отуруп эле бир нече убакыттан кийин эле кош айтышканда бул дүйнө менен жоготуу сезими аябай күчтүү болот. Кылалында бейтап жоголсо ар бир дарыгерге оор. Анан дүйнөгө көз карашыбыз өзгөргөнү, жашоо өтө кыска экенин түшүндүк. Маңыздуу, негиздүү жашашыбыз керек экенин. Каарманыбыздын айтымында пандемия учурунда дарыгерлердин вирус менен күрөшүүгө тажрыйбасы жетишсиз болду. Ага карабай оору менен күрөшүүдө ар бир дарыгер татыктуу иштеп берди деп эсептейт. Учурда абал салыштырмалуу турукташып, ооруканалардагы тартип жөнгө салынды. Вирус эски жыл менен кетип, жаңы жылда жакшы күндөр жана калкты каптаган тумоодон арылууну тилек кылып жаткандыгын айтат. Бардык мед кызматкерлер эл журт астында, мамлекеттик астында өз милдетин жакшы аткарышты деп мен ойлойм. Анан эми жаңы жыл келатат. Бардыгыңыздарга ушул жылы бул аты жаман оорудан айрылайлы. Ушул жыл менен калып кетсин. Жаңы жылда былтыркыдай 2020 жылдай көйгөйлөрүбүз жок болсун. Негизи эл журтубузга тынчтык, ден соолук, ийгилик каалайбыз. 37 жаштагы Мирлан Каратаев хирургия бөлүмүндө иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Ал кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Хирург, медицина илимдеринин доктору, Кыргызстанда биринчи жолу жүрөккө операция жасаган Иса Ахунбаевди үлгү тутаарында белгилеп өттү. Келечекте көптөгөн медициналык ачылыштарды жасап, аны менен катар калкка татыктуу кызмат кылууну максат кылат.